Республика партиясынын негиздөөчүсү 2017-жылы президенттик шайлоого катышкан Өмүрбек Бабанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүлөрү боюнча өз пикирин айтты. Ал 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодо добуштар уурдалганын, өзү өлкө келечегин ойлоп, убактылуу сыртка чыгып кеткенин жана коомду бөлүп жарууга алып келген эч кандай билдирүү кылбаганын белгиледи. 2017-жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп үркүтүп, агитаторлорду тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 миң кыргызстандыктын добушу менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткенмин. Шайлоо учурунда андан кийин да коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин, деди Бабанов. Ал азыркы учурда өлкөдө стабилдүүлүк орноп, криминалсыз, башаламандыксыз тартип түзүлүп жатканын, мамлекеттин тагдыры жеке таарынычтан, жеке амбициядан да маанилүү экенин кошумчалады. Өмүрбек Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири болгон. Анда ал 568 миңден ашык шайлоочунун добушун алган. Ал учурда Атамбаевдин талапкери Сооронбай Жээнбеков шайлоону утуп чыккан. Буга улай мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өлкөнүн энергетика тармагы боюнча жаралган талкуулар боюнча үн катты. Анда Исаков президент Садыр Жапаровдун айткандарын төгөндөгөн. Кымбаттуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү энергетика тармагында түзүлгөн татаал кырдаалга байланыштуу Кыргызстан эмне үчүн кайрадан кризистин босогосунда турганы, буга ким жооптуу экени, мурда кандай иштер жасалганы жана азыркы учурда кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу кызуу талаш-тартыштардын күбөсү болуудабыз. Мен айтылган бардык версиялар менен кунт кое таанышып чыктым жана сиздерге саясий талаш-тартышты улантуу үчүн эмес, тескерисинче бул талкууларда менин да атым аталганын эске алуу менен түшүнүк берүү үчүн кайрылууну туура деп таптым. Азыркы талкууланып жаткан маселелер менин президенттин аппаратында иштеп, премьер-министрлик кызматты аркалап турган мезгилиме түздөн-түз байланыштуу жана энергетикадагы көптөгөн негизги процесстер менин түздөн-түз катышуу менен өткөн. Тилекке каршы, Садыр Жапаров тарабынан айтылган жүйөлөр чындыкка дал келбейт. Мындан улам энергетика тармагынын өнүгүү тарыхы тууралуу президентке толук эмес же бурмаланган маалымат берилип жаткандай таасир калтырат. Бул маселеде кызыл кулактыкка жана коомдук пикирди манипуляциялоого мындан ары бөгөт коюу үчүн бир нече фактыларды ачыкка чыгаруу зарыл деп эсептейм. Биринчиден, Бишкек жылуулук электро борбору жөнүндө. Учурдагы президенттин 2011-2017 жылдар аралыгында бир дагы электр станциясы курулган эмес деген билдирүүсү белгилүү фактыларга карама-каршы келет. Учурда Бишкектин эски жылуулук электро борборунун ордунда так ошол мезгилде ишке киргизилген жаңы энергоблоктору бар модернизацияланган жылуулук электр борбору иштеп жатат. Өлкөнү азыркы энергетикалык кризистин оор кесепеттеринен сактап турган мына ушул кубаттуулуктар, алар Нарын жана Ысык көл областтарынын керектөөсүнө теңдеш өлчөмдүү электр энергиясын иштеп чыгат жана басымдуу генерация өлкөнүн түштүгүндө жайгашкандыктан күз-кыш мезгилинде энергетикалык тең салмактуулуктун негизги элементи болуп саналат. Кошумча 300 мегаватт электр энергиясы жана 300 гигакал жылуулук болбогондо, Бишкек азыр электр энергиясынын гана таңкыстыгына эмес, жылуулук менен электр камсыздоонун толук масштабдуу кыйрашына дуушар болмок. Жаңы кубаттуулуктар ишке киргизилгенден бери борбордук жылуулук электро борбору бир да жолу иштен чыгып токтоп калган жок. Системанын үзгүлтүксүз иштешин жана шаарды жетишерлик көлөмдөгү маанилүү жылуулук менен камсыз кылууда. Жылуулук электро борборун модернизациялоодо баалар жогорулатылган жана каражаттар уурдалган деген айыптоолор эч бир далилсиз куру сөздөр жана бул Сооронбай Жээнбековдун бийлиги учурунда башталган саясий жактан мотивдештирилген иштерден келип чыккан. Долбоор мамлекеттер аралык модель боюнча ишке ашырылган. Подрядчы компаниясы Кытайдын Эксим банкынан түздөн-түз каржыланып турган жана Кытай тараптын катуу көзөмөлүндө болгон. Бул кыргыз чиновниктеринин кандайдыр бир коррупциялык схемаларга катышуусун жокко чыгарган. Мындан тышкары, Садыр Жапаровдун Тажикстандагы окшош долбоорлордун баасы менен салыштырганы коомчулукту адаштырат. Анткени ал анын негизги жагдайларын айткан жок. Маалымат үчүн, Дүйшөмбүдөгү ТЭЦ-2-нин курулушунун 2 этабы Тажикстанга 350 миллион долларга турган. Бирок ошол эле учурда Кытай компаниясына 51,7 тонна алтындын тастыкталган запасы бар жогорку кумарк жана чыгыш дууба алтын кендери иштетүүгө өткөрүлүп берилген. Бул кендердин экономикалык баалуулугу 2-3 миллиард долларга бааланат. Аталган алтын активдерин өткөрүп берүү долбоордун реалдуу баасы болгон. Кубаттуулугу 300 мегаватт электр энергиясын жана 300 гигакал жылуулукту түзгөн Бишкек жылуулук электро борбору жер астындагы кен байлыктарды, ресурстарды жана рудниктерди өткөрүп бербей, купуя милдеттемелерди албай жана стратегиялык активдерге мамлекеттин көзөмөлүн жоготпой туруп 386 миллион долларга бааланган. Бүгүнкү күндө ар кандай саясий күчтөр токтогул кесин реконструкциялоо ишин өзлөрүнө энчилеп алууга аракет кылышууда.
Бирок бул долбоор боюнча негизги чечимдер 2016-жылы кабыл алынган, ал эми 2017-жылдын май айында аны практикалык реализациялоо башталган, контракттарга кол коюлуп, курулуш жана монтаждоо иштери башталган. Бул жааттагы стратегиялык макулдашуулар, каржылоо планы жана долбоордун ишке киргизилиши Алмазбек Атамбаевдин башкаруу мезгилине таандык. Бардык кийинки этаптар башка саясий күчтөр тарабынан нөлдөн башталган демилге эмес, мурда негизделген курстун уландысы болгон. Эксперттик коомчулукту мен жогоруда келтирген бардык маалыматтарды кайрадан текшерип чыгууга чакырам. Өлкө кайрадан энергетикалык кризиске туш болгон бүгүнкү күндө коомчулук бийликтен антикризистик чаралардын комплекси кандай, болжолдонгон дефицит кандай жана анын экономикага, социалдык чөйрөгө жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна тийгизген кесепеттери кандай болору туурасында толук жана так маалыматты талап кылууга укуктуу. Адамдарга өйдө төмөн билдирүүлөр эмес, иш-аракеттердин толук, тыкыр эсептелген, конкреттүү эсептөөлөрдө, прогноздордо бааланган тобокелдиктерди жана ресурстардын күтүлгөн үнөмдөөлөрү камтылган планы керек болуп турат. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө калк электр энергиясын өчүрүү графиктери боюнча жашоого жана ар бир киловатты үнөмдөөгө аргасыз болууда. Ошол эле мезгилде майнинг фирмалар электр энергиясын ири көлөмдө керектөөнү улантышууда. Мындан тышкары, бул тармактын реалдуу кирешеси тууралуу коомчулукка эч кандай маалымат берилген жок. Мындан улам майнингдин чыгымдары менен пайдасы чынында эле талданып чыкканбы? Ал потенциалдуу киреше Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугуна таасир эте турган тобокелчиликтерди актаарын көрсөтө алабы? Ошондой эле мындан кем эмес мааниге ээ маселе акыркы 5 жылда системаны бекемдөө үчүн эмне иштер аткарылды деген мыйзам ченемдүү суроо туулат. Модернизациялоонун кандай долбоорлору аягына чыгарылды? Кайсы чаралар тармактын туруктуулугун жогорулата алмак жана эмне үчүн убада кылынган реформалар күтүлгөн натыйжаларды берген жок? Коомчулук учурдагы дефицит жөнүндө гана эмес, ошондой эле бүгүнкү кырдаалды жумшартууга жарамдуу кадамдар эмне үчүн өз убагында жасалбаганын билүүгө да укуктуу. Ишкерлер коомчулугу тараптан да суроолор барган сайын катуураак айтылууда. Эмне үчүн бизнес колдоонун ордуна тескерисинче орой мамилеге жана административдик кысымга туш болууда? Жарыкты өчүрүүдөн келтирилген зыянды компенсациялап, компаниялардын туруктуулугун сактап кала турган салыктык, кредиттик жана регулятордук жеңилдиктер кайда? Акыркы жылдардагы тажрыйба көрсөткөндөй, тобокелдиктерди талдабай жана профессионалдуу экспертизадан өткөрбөй туруп кабыл алынган ойлонулбаган чечимдер оор кесепеттерге алып келет. Бүгүн ар бир катанын куну абдан жогору. Анткени энергетикалык системанын иши жана өлкөнүн социалдык экономикалык туруктуулугу башкаруу кадамдарынын сапатынан көз каранды. Кыргызстан мыйзамдын, кесипкөйлүктүн жана ачык айкындуулуктун негизинде алдыга жылууга тийиш. Тартипти камсыздоо жана улам кайталана берген кризистердин өнөкөт айлампасына биротоло бөгөт коюу менен гана адамдардын ишенимин кайтарууга болот. Ал эми жоопкерчиликти акыркы 30 жылга оодаруудан же мурунку бийликтерди күнөөлөй берүүдөн майнап чыкпайт. Бул учурдагы көйгөйдү чечпейт. Мындан энергетикалык система бекемделип калбайт. Бүгүнкү күндө элге шарт түзбөй, тескерисинче шарт коюлуп жатканы чындык. Көз көрүнөө нерсени төгүндөөгө канчалык аракет кылышпасын, бүгүн жоопкерчилик өзүнө ыйгарым укуктарды алып, элге убада бергендердин мойнунда. Өлкөнүн учурдагы абалын алар кабыл алган чечимдер аныктап турат. Канткен күндө да Кыргызстандын үстүндө канчалык булут айланбасын, дайыма жарыкка орун калат. Ал эми жарыкчындык жана жоопкерчилик болгон жерде, мамлекеттин кызыкчылыгы жеке кызыкчылыктардан жогору коюлган жерде пайда болот. Биз учурдагы кризисти мына ушундайча гана жеңип, жарандардын эртеңки күнгө болгон ишенимин кайтара алабыз.